Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» деген чыгармасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабакта бул теманы терең түшүнүү менен патриоттуулукка, ыймандуулукка жана боорукердүүлүккө тарбияланабыз. Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Чыңгыз Айтматов Улуу Ата Мекендик согуш мезгилине арналган бир катар чыгармаларды жазып калтырып кеткен. Мына ушундай чыгармаларынын бири «Эрте келген турналар» чыгармасы болуп эсептелет. Жазуучу согуш апаатынын алыскы бир айылдагы 5 балага тийгизген таасири тууралуу бул чыгармада кенен кесири сүрөттөп жазып кетет. Кандуу согуш кичинекей кыргыз айылына да таасирин тийгизет. Атасы согушта жүргөн 14 жаштагы Султанмурат үй бүлөсүнүн ишеничи болуп калат. Кышында суук бөлмөдө сабак өтүлүп жаткан Султанмураттын классына колхоз башчысы келип, жардам керектигин айтат. 5 баланы каралбай калган аттарды багууга алып кетет. Ошентип бул балдар өз курагынан эрте бой жетишет. Аттардын абалын жакшыртуу үчүн көп күч аракет жумшашат. Башкарма Тыналиев мектептен Ак Сайга кош айдоо үчүн 5 баланы, же болбосо 5 жорону тандап алат. Алардын кол башчысы 15-теги Султанмурат. Мүчөлөрү Анатай, Эркинбек, Эргеш, Кубаткул. Мына ушул Тыналиев Ак Сай десанттары деп атаган балдардын топтору. Бул балдарды алдыда оор сыноолор күтүп турган. Чыгармада ошол балдардын өмүрүнүн бир кыска үзүндүлөрү, кош айдоого даярдыктары, кош айдоо кезиндеги жеңиштери жана жеңилиштери кенен сүрөттөлүп кетет. Ушуну менен катар бул чыгармада Инкамал апай, Мырзагүл, ат багуучу жана ашпозчу аялдар сүрөттөлөт. Султанмурат бул чыгарманын башкы каарманы. Мына ушул Султанмураттын тегерегинде баардык окуялар сүрөттөлөт. Чыгармада тынч турмушту бузуп, адам канына кумар болгондорго үмүт менен жер оодарган, үмүт менен үрөн сепкен адамдар карама-каршы коюлган. Бекбай менен Сатаркулдардын көтөргөн чамгарактарын кулатпай, коломтого жаккан отун өчүрбөөчү Султанмурат, Анатайлар бар. Анткени бейпул турмуш үчүн, адамдардын бактылуу жашашы үчүн адамдар улуу үмүт менен уламдан улам жерге дан чачып үрөн себет. Булар ошол замандын эрте келген турналары эле.